мектепке барып окугандан караганда аябай эле начар обучение. Көбүнчөсү сабактарды аткарбайт, мындай көчүрүп ошон үчүн анча эмес. Кыйналып атышат окшойт элдин көбү эле. Анан бу, конечно, азыр коркунучтуу болуп турат. Болбосо мындай айрыкча мына 1-2, 3, 4, 5 начальный класстарды мындай эле окутса жакшы болот эле. Безопасный зонадагы жерлер окуса болот болуш керек. Баягы шаар ичи, населенный население көп да. Ал жерлерди билбейм да баягы. Дистанционный обучение жөнүндө мен өтө эффективный деп ойлобойм, потому что все равно бала ошо окуган жеринен көбүрөөк билимди алат деп ойлойм да. Онлайн окуганда полностью информацияны толук ала албайт болуш керек деп ойлойм. Дистанционный окутууда өзүнчө бир формалдуу гана көрүнүш болуп калды. Bundan эч пайда жок. Андан көрө сабактарды ачып, мектептерди ачып окууну улантыш керек болчу. Негизинен менин оюм ушундай да. Окууду башташ керек, эч кандай иштерден коркпош керек. Жаш балдар гитара ойноп атат, тегерегине жалаң ушу окуучулар. Окуучулар скамейкаларда бири-бирине минишип отурат. Эми ал класска отурганда кичине парталары кичине 1,5 метр аралык бар да берде. Эми буларды ошол жакта нерсе карабайбы, же өзлөрү ушул жаштар көчөдө. Эми ушуларды мектепке окутуп койсо оң болот деген ой бар да. Негизи онлайн окуган менин оюмча каршымын. Окуучулардын баардыгы эле мектепке барып окуган, билим алган турат деп ойлойм. Анткени көп эле телефонго түнүшпөйт эле, эжелерибиз деле түнүшпөйт эле, айыл жергесинде өтө кыйын болуп атат деп ойлойм. Менин оюмча, бирок бир жагынан деле турат деп ойлойм. Эми бул карантинге байланыштуу, ооруга байланыштуу бул себептер да турат деп ойлойм. Так, дистанциондук окуу берүү мен ойлойм бул зарыл нерсе. Бул биздин өзүбүз тандап алган нерсе эмес. Тилекке каршы азыркы пандемия учурунда ушундай необходимость болуп жатат. Ошондуктан балдар онлайн окуганга мажбур болуп жатышат. Эми мен ойлойм, бул онлайн окуу деген оңой эмес. Балдар үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы, ата-энелер үчүн дагы оңой эмес. Балдар эртеден баштап кечке чейин компьютерде отурушат, көздөрүнө абдан чоң нагрузка келет. Анан мындай көп кыймылдай албай калып атышат. Андан сабактар бүткөндөн кийин кайра сабак жазыш үчүн дагы эле отурушат да, кыймыл аз. Бирок бул убактылуу нерсе. Мен ишенем, муну өтүп кетсек, кайра мурдакындай окууга системасына, процесске кайра келсек болот деп. Бул пандемия бизге эмнени үйрөттү? Бул нерсе кайра болушу мүмкүн. Ар бир адам, ар бир Кыргызстан жараны компьютерди колдонгонго үйрөнүш керек экен да. Бул баарыбыз билишибиз керек экен.